Японияда сакура деген bir badal daragı var. Oşol gülдөйт. Ашып келсе 10 күн гүлдөйт, дүниөнүн бардыгы барып, гостиницанын бардыгын ээлеп, сакура гүлдөгөндү көрүп, ошо менен селфи кылып, анан уф деп жүрөгүн толтуруп кайра кетип калат. Ошо келип bir жума жүргөнгө, ар бир адам жок дегенде $3000 таштап кетет. Ошол сакура өрүк гүлүндөй эмес. Биздин өрүк гүлдөйт го Баткендин өрүгү. Керемет болот, аппак болот. Анан бул өрүк пышат дагы. Азыр Баткенде только айгүл тоон айта беребиз, айгүл деп эле. Айгүлдө миңесе жакшы bizde өрүк гүлдөгөн ушур бар. Ушуну биз туризмге киргизишибиз керек. Өрүк гүлдөгөндө адамдар ааламдын бардыгынан Баткенге келип, өрүк гүлдөшкө 5 күн калганда келип, гостиницага жатып, өрүк гүлдөп атат, ачылайын деди, мынча болду, толук ачылды, ура деп күтүп, анан bir жумада кайф кылып өрүктү көрүп, ага чейин Баткендин ашын жеп, жанагы кулуңарды жеп, кекиликти жеп, барыңарды байытып, анан кете турган бизнес болуш керек. Айгүл гүлдөгөндө бир келиш керек, өрүк гүлдөгөндө бир келиш керек. Анан көлгө барганда эле ушуну биз бизнес кылышыбыз керек. Анан ошо өрүк бактардын арасына жолдорду салып, кыдырып көрө турган кылыш керек. Бийиктен чыгып өрүк гүлдөрдү көрө турган болуш керек. Ошонун открыткаларды чыгарып дүйнөгө сунуш кыла турган болсок, эң чоң бизнес, урматтуу бир тууганым. Ошондо мынтип учпай турган самолет, эмне учпай калды билесиңерби? Уча турган самолетуңар арабада мындайрагы бир самолет, анан аэропортуңардагы мындай футболдун зонадан чоңураак бир кичинекей аэропорт да. Анда чоңураак аэропорт болот, чоңураак самолет болот, күнүгө 2 рейс болот. Damlаны кыйнап күттүртпөй, зуу этип учуп келип, кайра зуу этип кетип кала турган, күнүгө келе турган жер болуп калат да. Ошо сунушту кылыш керек. Ошону талап кылгыла силер Баткендер, түшүндүңөрбү? Бул эң чоң проект бул. Баткендин баарын байытат. Анан кыдырып келип бул эменин Карабактын өрүгүн көрөбүз, анан бияктын өрүгүн көрөбүз, тияктын өрүгүн көрөбүз. Өрүк тартип менен тигилген, арасында жолдор бар, тосмолор бар, кыдырып басып көрүп, өрүктү айтып берип, башка деп, анан өрүгүн өзүнөн алып кетет, күрүч. Айтор, урматтуу бир тууганым, бул элдин ырыскысы. Эгер биз кыяматка барганда ушуга жооп беребиз, эмнеге силер ошол өрүк гүлдөп аткан ушуну көрсөтүп, ушул сулуулукту айтып, элиңерди байытпадыңар деген суроо болот да. Түшүндүңөрбү? Ушуну Баткен эли талап кылыш керек. Ушул эң чоң проект. Японияга эмне аяк титиреп турат, жер деген титиреп турат. Биздики кенен жер, алхамдулилла. Келип көрүп, ошо жерди бизди байытып, кеткенге шарт түзүп беришибиз керек. Сакура кылабыз, кыргыз сакурасы, кыргыз жеринин керемети, кыргыз сакурасы деп айта берсеңер, аппак өрүктөр гүлдөгөндө 2 жума той болот жердин бардыгында. Тамда туура айттымбы? Азыр эмне өрүк сатасыңар, дагы эмне бар? Азмаз күрүч бар, дагы эмне бар? Фасол. Фасол бар, бары фасол, Тамеки, айтпай эле коелу, мечи тамеки айтпай эле. Өрүктүн гүлү мынакей.